Бул жигиттин аты Марат. Марат мен билгенден аябай кайраттуу спортчу. Кайраттуу дегенимдин себеби көпчүлүктүн сабыры жетпеген бир көпчүлүк жасай албаган жумушту жасады. Ал велосипед, башкача айтканда шайтан араба менен Меккеге чейин барып келгенин анын Instagram баракчасынан көрсө болот. Аны менен гана токтоп калган жок. Андан кийин Марат ушул шайтан арабасы менен аба ырайы биздикинен такыр башкача болгон, бизге аябай оор болгон ысык Африканы шайтан араба менен тек Африканы кыдырып келди. Жөн гана кыдырган жок. Ал жерден Африканын эң бийик чокусу болгон Килиманджаро чокусун багындырып, ал жерге кыргыз желегин желбиретип кайтты. Жөн гана кайткан жок, кайтарда азыркы учурда аябай популярдуу болуп жаткан Африканын дагы Танзания өлкөсүнүн Занзибар аралында дагы эс алды. Ошол жерде жүргөндө мен Instagram баракчасын байкап аттым. Балким ага чейин таанышкан, балким ошол жерден Люси аттуу африкалык кыз менен сүйүүсү башталды. Бул дагы жөн эле катардагы сүйүү болуп калган жок. Бул жакта деле борзого бар экен. Аты башкача экен, мында изи. Кыргызстанга чейин алып келип, ак никесин кыйып, Сей борсок. үйлөнүп отурат. Бүгүн 2-3 күндөн бери мына ушул нерсе бүтүндөй кыргыз элинин бузуп, аябай талкуу болуп аткан учуру. Мараттын апасы ак жоолугун салып эшигин ачты. Бисмилля, ак жоолук. Аттап, кадимки кыргыздын салтын. Кайышпа, жакшылыктар болсун. Келин болуп отурат. Марат болсо ак никени окутту. Бүгүн африкалык кыз ислам динин кабыл алып, мусулман болду. Кыскасы, азыр бул үй бүлө абдан бактылуу. Бирок буларды интернеттен күзөтүп отурган айрым адамдар негедир бактысыз. Шляпаны тең алып коңуз. Мисалы үчүн карасаңар, бул жерде дагы көп жаман комментарий. Апасы алтындарым, бул кыз эгерде чет жака чыгып жүргөн кыргыздар болсо жакшы билсе керек. Менимче бул кыз Кыргызстан деген өлкө бар экенин Маратка чейин билбесе керек. Кыргызстан деген өлкө бар экенин, кыргыз деген жер бар экенин такыр билбесе. Такыр билбеген континент, такыр билбеген тоочулукка барып бул жака келип. Анан сен үчүн ошондой тоочулукка барып колдоп коесуң да өзүң өлкөңө келгенде. Мына келдик. Анан бул жерде бизге жазып атышат. Эмнеге кызды жетелеп алган деп мындай кичинекей нерседен чоң нерсе жаратканга аракет. Бул карабызды кантип карадың биздин жашынакай ак жүздүү кыздардын жанында, кантип кучактап жатасың. Нолюсү. Айланайын десе ушундай карадыңызды баштап келген азаматсың. Улуу болгула деп жакшы тилегимди коюмун. Болбосо тескерисинче урушуп, ай башы жок, кыргыздын генин бузасың, сен бул кыздан кара балдар төрөлөтсүң деп бөлүп жарып, Кудайга эң окуган адамдын Машалла, мынакей инебиз бөлүү эмес беле? өзү Кыргызстандан болсо, бирок болочоктогу келин жеги чындык бар. Айрым айымдарыбыз айтып жетишип калды. Эгерде бир кыргыз кызы башка улутка тийсе, анын артынан бузуку улутун сатты деп жаман сөздөрдү жазасыңар. Ал эми кыргыздын жигити башка улуттан кыз алып келсе, ой азамат деп эмнеге мактайсыңар, эмнеге тең карабайсыңар деп айымдар дагы чалап чыгышты. Бирок бул жерде дагы чындык бар. Ооба ошондой. Бир эркектин Эми боорукер кыргыз эли бир африкалык келин эмес кыз катары кабыл алып, боорукка катары эл кылып алганга жарабайбыз.